эки райондун элинен кат келди. Бирөөсү Чоңолай, бирөөсү Кадамжай районунан. Бул жерде Чоңолай, Кадамжай жолу курулуп атат. Бунун аралыгы 100 километрден ашык Ошко келиш үчүн кыскарат. Ошондуктан бул Советтер Союзунун мезгилинде башталган проект, бирок ушул бүтпөй келатып, азыркы мезгилде ушу бүтүп атат. 90 километр жол даярдалды, так болду. Ошого бир эки көпүрө курулуш керек экен. Ошол жерде, ошол эки көпүрө маселе болуп атыптыр. Ошол эки көпүрөнү куруш, анан ошол жолдун дагы улантып тездетип беришини эки райондун эли суранып атат. Ошол жерде дагы парк бар экен, Сурма таш деген, Сурма таш. Өкмөттүн коругунда экен. Ушул элдин баягы эмесине өткөрүп берсе деп элдер мамлекеттик корук болуп, мамлекеттик корук болуп турганда эч кандай курулуш курганга болбогондугуна байланыштуу биздин билишибизче статусун Сурма таш улуттук парк деп өзгөртсө, жеңил типтеги курулуштарды курууга уруксат берсе деп суранып атышат. Себеби ал жол ачылса, туристтер көп каттайт, эл көп каттайт. Ошондуктан ошону бир карап көрсөңүз, Алмазбек Акынжанович ушу тиешелүү мекемелерге дайындап, ушу эки элдин суранышы мына мамлекет башчыларыбыз жакшытеп, ушундай жолдорду куруп атат. Бул көптөн бери 40-50 жылдан бери бүтпөй келген жол эле. Мына азыр жакында ушу эки көпүрө бүтсө, жолго каттоого уруксат берет дейт. Ошону ушундай маселелер элдер суранып атат. Ушуну бир тиешелүү мекемелерге айтып, бир жардам бергенди уюштурсаңыз. Урматтуу Алмазбек Акынжанович, мен бул катты сизге берип коеюн. Рахмат.